Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен түстүү тасма берүүсү жана мен Айжамал Амангелди. Бүгүнкү чыгарылышыбызды экология темасына арнайбыз. Бишкекте таза аба үчүн тынчтык маршы өттү. Бүгүн экология көйгөйлөрү жана ден соолугубузга келтирген зыяны, дүйнөдөгү эң таза өлкөлөр жана экологиялык көйгөйлөрдү жеңүү жолдору жөнүндө сүйлөшөбүз. Жакында Бишкекте таза аба үчүн тынчтык маршы өттү. Акция коомдун жана бийликтин көңүлүн экологиялык көйгөйгө жана кара түтүн менен болгон маселеге көңүлдү буруу максаты менен уюштурулган. Держите тряпку и резину! Держите тряпку и резину! Чуферек резинаны жакпа! Чуферек резинаны жакпа! До следующей зимы так не доживем! До следующей зимы так не доживем! Эмки кышка калтырба! Эмки кышка калтырба! С могила! С могила! Смог уже здесь! Смог уже здесь! Смог шаарда! Смог шаарда! Бүгүнкү күндө Кыргызстан аба сыгыр мамлекеттердин тизмесинде биринчи орундарды ээлейт. Күндө эле биз өзүбүз туманды байкайбыз. Бирок бул туман эмес, бул кара түтүн. Ал эми бүгүн бул марштын уюштуруучулары маселени көтөрүп, бизге, коомго жана ошондой эле мамлекетке билдирүүсүн жеткизип жатышат. Мэрия не делает то, что должна делать, ведь смог в Бишкеке... Мэрия өз ишин так аткарбай жатат. Бишкектеги кара түтүн бул эң башка көйгөйлөрдүн бири. Булганган аба бул жашоону кыскартат. Эгер бул көйгөй чечилбесе, биздин шаардын жашоочулары кыйла аз жашайбыз. Мэрияда иштегендердин дагы ден соолугу начарлайт. Сыягы алар бул нерсени түшүнбөйт окшойт. Балким алардын шаар четинде таза абада особняктары бар. Бирок баары бир шаарга келип, бул кара түтүндү жутуп иштеп жатышпайбы? Булганган абанын айынан көптөгөн оорулар пайда болот. Ушуну түшүнгүлө жана билгиле. Так вот, из-за смога люди болеют чаще. Туберкулез, COVID-19, о котором сейчас все говорят. Бул азыркы тынчтык маршына чыкканыбыздын эң башкы себеби бул азыркы жаштардын гана эмес, бардык Бишкек шаарынын тургандарына биздин шаардагы ыш бул көйгөйлүү маселе экенин көрсөтүш керек. Балким 80-90% билет, бирок калган 10%-на да жеткиришибиз керек. Азыркы учурда жаштар көп аракет кылып атат, биз ошого кошулдук. Анткени көбүнчө биздин тургундар ыш бар экенин билет, бирок ыш эмне себептен чыкканын билбейт. Биздин эң башкы максат бул себептерди жеткирүү. Бул жакта көп эле айтып кеткендер, бул биринчи себептер бул биздин унаалардын өтө начар деңгээлдеги майларды иштеткени жана биздин көптөгөн жыл массивтердеги тургундар ошондой эле начар көмүрлөрдү иштетет. Ал да биринчи себептерден. Жана бул жөн гана себептери, бирок натыйжасы катары биздин тургундарыбыздын ооруп, эң акырында алардын өпкөлөрүндөгү чоң залалдуу шишиктер пайда болушу жана ал бронхит жана пневмонияга да алып келет. Биз ошону айткыбыз келет. И дагы бир биздин максатыбыз азыркы биздин бийликке биз бул маселенин чечүүсүн талап кылабыз. Анткени бул маселени чечпесе, бул кийинчерээк биздин келечектеги өсүп келе жаткан муундарга да чоң зарарын тийгизет. Анткени алар биздин келечек, алардын таза шаарда жана таза аба менен камсыздандырууга алар милдеттүү. Анткени биз аларды өз убагыбызда тамдаганбыз. Нам вообще не безразлично то, что происходит сейчас в Бишкеке. Для нас смог это ненормально, это не природное явление. Бишкектеги булганган аба көйгөйүнө биз кайдыгер эмеспиз. Биз үчүн бул нормалдуу нерсе эмес. Бул жаратылыштын кубулушу дагы эмес. Шаар тургундары бул тууралуу билбегени жана кабатырланбаганы өтө коркунучтуу. Коронавирус пандемиясы биздин бийликтин кандай иштегенин көрсөттү. Өзүңөр эле көрдүңөр. Эч нерсе кылышкан жок. Абанын булганышын дагы алар чечкиси да келишпеди. Биз бул жерде жашайбыз. Ошондуктан биз бул көйгөйдү чечилишин талап кылабыз. Смог – это вредитель. Жаратылышты сактап калуу жана таза өлкөдө жашоо ар бирибиздин чечимибиз. Баары өзүбүздүн колубузда. Ал эми айлана чөйрөбүзгө жакшы, туура мамиле кылсак, ден соолугубуз чын болот. Өмүрүбүз узун.
Ал эми кийинки видеодо Кыргызстанда абанын булгалуу деңгээли жана булганган абанын ден соолугубузга тийген залакасы жөнүндө айтып беребиз. Кийинки видеого көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Жер шарынын жаратылышында чоң өзгөрүүлөр болууда. Түштүк чыгыш Азияда топон суу кырсыктары, Жапониядагы жер титирөөлөр, Батыш Европадагы, Америка материгиндеги айрым өлкөлөрдө шамал, суу каптоолор жүрүүдө. Түштүк чыгыш Азиядагы топон суу кырсыгы дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Ал эми Батыш Европанын айрым өлкөлөрүндө суу каптоолор болуп, катуу бороон чапкындар жүрүүдө. Экологиялык көйгөйлөр. Негизинен глобалдык экологиялык проблемалар глобалдык, региондук жана улуттук деңгээлде бөлүнүп каралат. Ага дүйнөлүк океандын булганышы, минералдык ресурстардын түгөнүшү, озон катмарынын тешилип жаткандыгы, парниктик эффект, кислоталуу жаан-чачын, чөлдөшүү, топурак кыртышынын деградациясы, токойлордун жоюлуусу, радиоактивдүү булгануу, кен таштандыларын сактоо проблемалары, эл аралык куурап бараткан Арал деңизи, Чернобыльга окшогон апаттуу аймактардын пайда болушу, айрым лепидодендрон, сигиллярия сыяктуу өсүмдүктөрдүн жоголуп кетүүсү, ошол эле учурда мамонт, тур, стеллер уyu, баштыкчан карышкыр, дронт, саякатчы көчкөн, Каролина тоту кушу сыяктуу жаныбарлардын түрлөрүнүн жоголушу, кылым оорулары деп айтылган айык кыз, спид, рак, жугуштуу эпидемиялар сыяктуу дарттардын келип чыгышы глобалдык экологиялык проблемалар болуп эсептелет. Адамзат акыркы 50 жылда жер планетасына болуп көрбөгөндөй өзгөрүү алып келди. Адам өз кызыкчылыгы үчүн жаратылыштын кооздугун талкалоодо. Жаратылыштын эң биринчи душманы адам деп бекеринен айтылбаса керек. Ушул убакка чейин болгон экологиялык катастрофалардын баары адамдар тарабынан жасалып келген. Кээ бири жөн гана эрежени сактабагандыктан болсо, кээ бири жаратылыштын кырсыктарынан болууда. Мына ушундай экологиялык өзгөрүүлөр Кыргызстанга таасирин тийгизиши мүмкүнбү? Кыргызстан мындай коркунучтардан кантип сактаныш керек же табиятка кандай мамиле жасоосу зарыл деген суроо ар бир мамлекеттик кызматкердин, атуулуун көңүл борборунда болуш керек. Кыргызстандагы экологиялык көйгөйлөр. Дүйнө жүзүндөгү мамлекеттер менен бирге биздин өлкөдө да экологиялык проблемалардын айынан ар кандай оорулар менен ооруган адамдар күн сайын көбөйүүдө. Буга эң биринчи кезекте Советтер Союзунан калган уран калдыктары көмүлгөн жерлер, ар кандай жер семиткичтер, уулуу заттар, өндүрүш жайларынан чыккан калдыктар, автоунаалардан чыккан ар кандай уулуу газдар, суунун кирдеши себеп болуп жатат. Бүгүнкү күндө республика боюнча 55 калдыктар сакталган жерлер жана 85 кенди иштетүүгө жараксыз жерлер бар. Анын ичинен 31 калдыктар сакталган жерлер жана 25 кенди иштетүүгө жараксыз жерлер уран калдыктары сакталган. Булардын көбү адамдар жашаган айылдарга, шаарларга жакын көмүлгөн. Мисалы, Майлы суу, Миңкуш, Сумсар, Каджисай, Актуз шаарларын алсак болот. Бир гана Каджисай шаарчасын алсак, Ысык көлдөн 1,5 километр гана алыстыкта сакталып турат. Эгерде жаратылыш кырсыктары, жер көчкү, суу каптоо, жер титирөө боло турган болсо, анын калдыктары көлгө кошулбайт деп ким кепилдик бере алат? Ушул калдыктар сакталган жерлер жыл сайын каралып, кайтарылып турууга тийиш. Бирок мамлекет буга тиешелүү деңгээлде көңүл бөлбөй келет. Ушундай шаарларда жашаган адамдар жүрөк, кан тамыр, рак оорулары менен ооругандар боюнча биринчи орунда келишет. Мындан тышкары айыл чарбасында жер семиткич катары ар кандай пестициддер колдонулууда. Жыл сайын алардын көлөмү да көбөйүүдө. Бул да жер кыртышынын бузулушуна, оорулардын пайда болушуна жол ачууда. Ал эми автоунаалардын жалпы республика боюнча саны 2010 жылы 500 миңге жетсе, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч миллиондон ашты. Ушунча автоунаадан бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын бир жылдык эсеби 400 миң тоннаны түзөт. Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча акыркы 5 жылдан бери абага бөлүнүп чыккан зыяндуу заттардын жалпы санын өлкөдө жашаган бардык адамдарга бөлгөндө ар бир адамга 7 килограмм зыяндуу зат туура келет. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, Бишкек шаарынан 10 километр алыстыктагы таштанды көмүүчү жер. Ал шаардын тургундары үчүн өтө коопсуздуу болуп саналат. Бул таштанды жай 1972 жылы 10 жылдык мөөнөткө гана ачылган, бирок андан бери 44 жыл өттү. Бул таштанды жайды башка жерге которуу маселеси актуалдуу бойдон канчалык козголбосун, жалпы журтка сезилерлик жыйынтыктар чыгарылбай келет. Анын тегерегиндеги жаңы конуштарда жашаган адамдар оорунун ар кандай түрлөрү менен жабыркашат.
Кыргызстанда токойлор тоолуу болуп саналат. Республиканын жалпы аянты 3.267.000 гектар болсо, анын 864.000 гектарын токойлор ээлейт. Буга чейин ар 10 жыл сайын пландык түрдө токойлор кыйылып, инвентаризация жүрүп турган. Акыркы жылдары Кыргызстанда токойлор союлуп кеткендигине байланыштуу токойду кыюуга тыюу салынган. Республика боюнча өзгөчө коргоого жаңгак жана арча токойлор алынган. Мындай токойлорду кыюуга мораторий жарыяланганы менен дарактарды мыйзамсыз кыйган учурлар токтоп калган жок. Токойлор жалпы экологиянын тең салмактуулугун сактап турууга чоң өбөлгө түзөт. Алып карасак, токойлордун ысык көлгө тийгизген таасири зор. Эгерде көл жээгинде токойлор азайып кетсе, эң биринчи зыяны суулар кармалбай, жердин бузулушу башталат. Жер бузулса, бардыгына таасирин тийгизет. Эгерде токойлор союлуп же кырылып калса, чаңдын баары мөңгүлөргө барып түшөт. Бара-бара алар ээрип, көлүбүздүн кирдешине алып келет. Учурда өлкөдө 8.000ден ашуун мөңгүлөрдүн 2.000ден ашыгы ээрип кеткен. Мөңгүлөр жылына орточо 8 метрге азайып жатат. 20 жылдан кийин Кыргызстандын мөңгүлөрү 35%га чейин кыскарышы мүмкүн деген илимий божомолдор бар. Кыргызстанда ири саналган Давыдов мөңгүсү толугу менен жок болгону калды. 2005 жылы кабыл алынган Суу кодексинин 62-беренесинде мөңгүлөргө зыян келтирген ишканалар жабылсын деп так көрсөтүлгөнү менен бул жобо иштебей жатат. Мөңгүлөр иш жүзүндө эмес, кагаз жүзүндө гана корголуп келүүдө. Адистердин баамында эгерде жылуулук дагы 2 градуска жылыган учурда Күнгөй Ала тоонун түштүк кырка тоо тарабында мөңгүлөрдүн аянты 76,5%га, түндүк тарабында 32%га азаят. Нарын дарыясынын куймаларындагы мөңгүлөр өзүнүн аянтын 50%га чейин жоготушу мүмкүн. Бир кыйла бийиктиктен улам Кантеңир менен Жеңиш чокуларынан мөңгүлөр анча көп азайбайт. 2015 жылы Парижде өткөн эл аралык саммитте президент Алмазбек Атамбаев дүйнө коомчулугуна чакырык жасады. Анткени мөңгүлөрдүн азайышы ичүүчү таза суунун кескин азайышына алып келет. Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников, которые являются зоной формирования пресной воды в Центральной Азии. По прогнозам, к 2025 году общая площадь ледников в Кыргызстане может в среднем сократиться на 30-40%. Экологиялык система бири-бири менен тыгыз байланышта турган элементтерден турары маалым. Өсүмдүктөрдүн же айбанаттардын бир эле түрүнүн жок болуп кетиши, алар менен байланышта турган башка түрлөрдүн жок болуп же тескерисинче кескин көбөйүп кетишине алып келет. Башкача айтканда, туташ реакцияны жаратат. Ошон үчүн экологдор чарбачылык кылуу тармагындагы ар бир аракет, завод же электростанция куруу, кен казуу же жол салуу болобу, кандай гана долбоор болбосун, экологдордун экспертизасынан өтүүсү керек. Акыркы жылдарда Кыргызстан бир катар эл аралык келишимдерге кол коюп, аны аткарууда экологдор менен кызматташуусу жакшырды. Экинчиден, Дүйнөлүк банк менен Азиянын өнүгүү банкы сыяктуу эл аралык уюмдардын долбоорлорунун баарында көз каранды эмес экологдордун адистик баасын алуу каралган. Бул да өкмөттүн экологдор менен кызматташуусуна өбөлгө түзөт. Бирок маселе жакшы даярдыгы бар экологдор көз карандысыз адистердин арасында да өкмөттүк органдарда да жетишпейт. Айтор экологиялык проблемалар бизде абдан көп. Аларды чечүүдө өкмөттүн мүмкүнчүлүктөрү чектелүү же кызыкчылыгы жок. Биз жарандар үчүн жогорудагы проблемалар өтө коопсуздуу. Мындай ылдамдык менен кетсек, жакынкы жылдары чоң катастрофага кабылуубуз мүмкүн. Ар бир болгон жер титирөө, жер көчкү, суу каптоо, уулуу калдыктар көмүлгөн жерлерди ачууга, бузууга түрткү берет. Тез арада өкмөт тарабынан тиешелүү чара көрүлбөсө, кийин абдан кеч болуп калат. Абанын булганышы бизди курчап турат. Бул жаштарга дагы, чоңдорго дагы таасир этет. Ал биздин денебиздин коргонуу жөндөмүн жеңип, өпкөгө, жүрөккө жана мээге кол салат. Анын эң коркунучтуу куралы бул көзгө көрүнбөгөн уулуу бөлүкчөлөр. Ал молекула сыяктуу кичинекей болушу мүмкүн. Ар бир дем алган сайын өпкөңүздүн коргоочу тоскоолдуктарын ашып өтүшөт. Сиздин коргоо системаңыз каршы күрөшүүгө аракет кылгандыктан ал жерде сезгөнүү пайда болот. Бирок бул кичинекей баскынчылар бул тоскоолдуктарды ашып өтүп, уулуу кошулмаларды тереңирээк ташып, рактын үрөөнүн себишүүдө. Алар түз эле сиздин каныңызга өтүп, бүт денеңизди бузат. Алар кан басымды көтөрүп, сезгенүүнү жана тамырлардын тарышын шарттайт жана бир күнү аны инсультка алып келишет.
Зыяндуу бөлүкчөлөр денедеги туура эмес тамактануудан пайда болгон майткайндарын бөлүкчөлөрүн канга өткөрөт. Өлүмгө алып келүүчү тромбторду пайда кылат. Алар жүрөккө же эмеге кан айланууну тосушат. Ар бир жаңы инфаркт, жаңы инсульт же жаңы рак абанын булганышынан жабыр тарткандардын тизмесиндеги дагы бир катар. Бул көзгө көрүнбөгөн өлтүргүчтү токтотолу. Бишкек шаарынын абасынын булгануу деңгээли нормалдуу деңгээлден 6 эсе ашып кетти. Борбор калабыздын булганышынын негизги булактары болуп, транспорт каражаттарынан чыккан газдар жана ТЭЦтен чыккан зыяндуу заттар болуп саналат. Автоунаалардын саны шаардын сыйымдуулугунан 10 эсе ашып түшөт. Көмүрдүн жылытылышы жана таштандыларды өрттөө менен аба дагы булганууда. Парктын аянты кыскарып, жолдор кеңейип, бак-дарактар кыйылгандыктан аба азыраак тазаланып калды. Үйлөрдүн ойлонулбаган курулушунан улам шаардын желдетилиши начарлап баратат. Борбор каланын атмосферасындагы формальдегид жана бөлүкчөлөр дем алуу жана жүрөк кан тамыр ооруларынын коркунучун жогорулатат. Балким көпчүлүк туугандар биз 2 жылга аз жашайбыз, бирок унаа айдайбыз деп ойлошот. Бирок андан да маанилүүсү канчалык деңгээлде жашай алабыз. Абанын булганышы рак ооруларына, жүрөк кан тамыр жана дем алуу органдарынын ооруларына алып келет. Адам кыйналып баштайт, көп акча коротот. Андан кийин бактылуу болуш үчүн эмне кылсам болот деп ойлонот. Ошондой эле булганган аба кош бойлуу аялдардын түйүлдүгүнүн өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизет. Натыйжада бала жүрөк, нерв системасы же бөйрөк оорусу менен төрөлүшү мүмкүн. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматы боюнча, жыл сайын 2 миллион адам абанын булганышынан көз жумат. Кыргызстандын абанын булганышы боюнча 180 мамлекеттин ичинен 164-орунда турат. Абанын сапаты боюнча 134-орунда турат. Эң таза аба Европа өлкөлөрүндө, эң кир аба Африкада жана Азияда. Бүгүнкү күндө Кыргызстан абасы булганган өлкөлөрдүн тизмесинде 1-чи орундарды ээлейт. Ал эми кийинки видеодо дүйнөдөгү экологиялык таза өлкөлөрдү көргөзөбүз. Дүйнөдөгү эң экологиялык таза 5 өлкө. 1-чи Чехия. Чехия чыгыш Европадагы эң таза өлкө. Алар экологиялык отундун маркаларын киргизип, таштандыларды кайра иштете башташты. Ал эми ишканалар зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышына көз салууга милдеттүү. 2-чи Швеция. Бул дүйнөдөгү эң ден соолугу мыкты өлкөлөрдүн бири. Швециянын суусу жана абасы таза. Бул жакта газдын эң аз көлөмү чыгат. Швецияда альтернативдүү энергия булагы колдонулат. 3-чү Норвегия. Өлкөдө токойлорду кыюуга тыюу салынган. Көчөдөгү айлана чөйрөнү булгагандыгы жана таштандоо үчүн айып пул салынган. Бул шаарлардын тазалыгын сактайт. 4-чү Жапония. Бийлик суу жана абаны тазалоонун заманбап технологияларын колдонот. Жапония санитардык нормаларга жана таштандыларды сорттоого көңүл бурат. Абанын булгануу деңгээлин төмөн кармаганга аракет кылат. 5-чи Швейцария. Өлкө Альп тоолорунда жайгашкан жана эң таза абасы менен белгилүү. Бул жерде өзүнчө таштанды чогултуу иштери жүрөт. Калдыктардын 53% кайра иштетилет. Forbes Швейцарияны дүйнөдөгү эң экологиялык өлкө деп атады. Биздин өлкөбүздүн тазалыгы үчүн ар бирибиз жаратылышка жоопкерчиликтүү мамиле кылышыбыз керек. Ал эми кийинки видеодо 5 эко ынтымактуу инновация жөнүндө айтып беребиз. Климаттын өзгөрүшү реалдуу жана ылдамдап жатат. Биздин планета кыйынчылыкка туш болуп, жардамга муктаж. Азиянын компаниясы 5 эко ынтымактуу инновацияны сунуштады. Индия булганууну искусствого айлантат. Абанын булганышы Индияда жыл сайын 1,1 миллион адамдын өмүрүн алат.
Gravity лабораторияларынан чыккан запастык чыпка булгоочу заттарды кармайт жана аларды зыянсыз кылат. Сапаттуу көркөм сыя 10,6 миллион литрден ашык абаны тазалайт. Индонезия козу карын бөлмөлөрү ыкчам өнүгүү 1985 жылдан бери 27 миллион чарчы метрден ашык тропикалык токойлордун жоголушуна алып келди. Микатех уникалдуу козу карындарды бириктирүү технологиясын колдонуп, айыл чарба таштандыларын туруктуу курулуш материалдарына айландырып, ордуна 9 тропикалык токойлордун жоголушун жайлатат. Индия жапайы жаратылыштын келечегин тезек кагазына айландып жатат. Индиялык пилдер жана кериктер баалуу мүйүздөрү үчүн тукум курут болуу алдында турушат. Эльфино компаниясы мүйүздүн тезекке адамдардын көңүлүн бурат. Алардын тезектери экологиялык таза кагазды жаратканга жардам берет. Андан тышкары бул компания кереметтүү жаныбарларды жана алардын токойдогу байырлаган жерлерин сактоого жардам берет. Гонконг убакытты артка кайтарууда. Гонконг 7,3 миллиондон ашуун калкы бар шаар. 2015 жылы 2 миллион тонна катуу таштанды чыгарган. Ал химиктердин жараткан чыгармалары бир кездеги жөнөкөй таштандыларды көркөм сүрөт искусствосуна айландыруу менен жумушту көркөмдөп жеңилдетет. Сингапур бүгүнкү таштанды эртеңки асман тиреген имараттар. Сингапур жыл сайын 869 000 тоннадан ашык пластик калдыктарын өндүрөт. Алардын 9% гана кайра иштетилет. Bluren Upcycles нано трубаларга айлантат. Бул нано трубалар бетонду катуулатууда жана цементтин чыгымын 30%га төмөндөтүүдө колдонулат. Жер планетасынын таза кооздугуна кайтып келишин колдогула. Чыгарылышыбыздын аягында сиздерге көңүлдүү коюп беребиз. Еще одна фотосторис, и твоя красота все время на повторе. Я никого так не любил никогда, и никто не заменит тебя. Мы с тобой одна мафия, мафия, мафия навсегда. Для меня ты семья. Если будет надо, я умру за тебя. Ты моя ла фамилия, мой цветок азалия. Между нами one love, one love, one love, yeah, one love, one love, one love, yeah. Ты героиня всех моих стихов. С тобой разделим на двоих любовь. Мария, 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 Мария. Ты в моем малом виде лучик света, словно магия. Мария, 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 Мария. Ты в моем малом виде лучик света, словно магия. Я бы отдал тебе свое сердце, но ты ведь и есть мое сердце. Из моих черно-белых снов one love, one love. Я тебя свайп, свайп, свайпну, мне нужен вайп, вайп твой, я тебя свайп, свайп, свайпну, мне нужен вайп, вайп твой, Мы часами на телефоне, в соцсетях, сутками тонем. Твои фото в моем айфоне, все кричат и творишь номер. Недоступно никому, кроме меня. Мы навсегда с тобой ла фамилия. Мария, 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 Мария. Ты в моем малом виде лучик света, словно магия. Мария, 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 Мария. Ты в моем малом виде лучик света, словно магия.
Ал эми түстүү тасма берүүбүз аяктады. Сиздерге жакшы маанай жана чын ден соолук каалайбыз. Жаратылышыбыз менен жакшы мамилени түзөлү. Айжамал Амангелди түстүү тасма берүүсү. Саламатта калыңыздар.